Салам достор, Кыргыз Дамдары каналына кош келипсиздер. Достор, бүгүн бизде эң бат жасалуучу эң оңой пастанын дагы бир түрүн жасайбыз. Анда эмесе мени менен чогуу болуңуздар. Булар бизге керектелүүчү азыктар. Биз бардык азыктарды туруп алышыбыз керек. Мынакей достор, биз бардык азыктарды туруп алдык. Эми казанга майды коюп, биринчи сынокту салып, розмаринди салып, биз розмариндин даамын майга чыгарып алышыбыз керек. Аны дагы куруп алабыз. Пияз салып, пиязды дагы куруп баштадык. Мынакей эми розмаринди чыгарып салсак болот. Ал өзүнүн даамын майга берди. Эми тооктун этин дагы салып, аны дагы туздап, кара мурчтан сээп кууруп баштайбыз. Этти куруп алгандан кийин ага шампиньонду салдык. Аны дагы жакшылап кууруп баштадым. Ал эми сливкини кичине ысытып алып, анан кийин куюшубуз керек. А бул жерде макаронго суу кайнатып жатам, ага кичине туз салып, май коюп, макаронду бышырып баштадык. Мынакей сливки дагы ысыды. Аны тамакка куюп, үстүн жаап, жай отто кайнатабыз. А бул жерде макарон кайнап бышып калды. Эми макаронду алып биз эт менен аралаштырабыз. Мен бул жерде макарон жанына эле коюп, казанга салып аралаштырып баштадым. Эгерде макаронду эртерээк бышырып алсаңыздар, анда аны муздак сууга жууп, кичине май кошуп, аралаштырып коюп коюшуңуздар керек. Мынакей бардыгын ушинтип аралаштырдык. Эми сырды салып, сыр менен дагы аралаштырабыз. Мынакей эми идиштерге салып баштайбыз. Биз суп куйган тарелкаларга салышыбыз керек, анткени пастада дайыма соусу менен болот. Мына үстүнө мен рейхан жалбырактарын койдум жана кичине сыр септим. Мынакей достор, биздин пастабыз да ушинтип даяр болду. Аябай даамдуу, аябай аппетиттүү болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Эгерде рецептим жаккан болсо, анда сиздерден лайк жана комментарий күтүп калам. Көңүл буруп аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.